Разия Атамкулова Москва академиясынан психологияны бүтүргөн. Бала тарбиясы китебинин автору. 2023 жылдын мыкты балдар психологу. Береке айым республикалык онлайн мектебинин спикери. Блогер. 5 баланын энеси. Разия Атамкулованын бала психологиясы жана тарбиясы тууралуу жеке курстарына жазылып окусаңыз болот. Азыркы күндөгү жашообуздун деги эле бул баардыгыбыздын эң маңызды болгон Аллахты таануу маселеси бар да. Ушул Аллахты таануу деген нерсени балдарга кантип үйрөтө алабыз? Балдарга кантип Аллахты тааныта алабыз? Туура. Ооба. Чынында биз азыр өзүбүз Аллах Тааланы жакшы таанып билгендер жан дүйнөсү тынч болот. Мен психологияны окудум, анан муну Москва академиясында окудум, ошондо орустардын вариантында болуп калат. Анан көп айтышат, сиз анда шарият чегинде кандай психологиялык билимиңиз болуп калат, алар орустардан окуп атсаңыз дейт. Мен негизи психологияны инструмент катары эле караймын. Айрыкча жаш баланын психологиясы, балдардын психологиясы кандай калыптанат, жан дүйнөсү кандай калыптанат, ошолордун керек жерин алып, ошого биз чыныгы мусулман катары ошонун ичинен дагы биринчи Аллахка бекем ишенүү, акыйда маселесин кантип киргизебиз дегенге колдономун да. Ошондо баланын табияты канча жашта эмнеге кызыктар, кантип өсүп чоңоет, ал аябай ушундай ыймандуу, Аллахка бекем ишеним болуш үчүн биз кайсы жаштан башташыбыз керек дегендер бар. Ошондо мен өзүм 5 баламды деле ойлойм, кантип Аллахка жакын кылып, чын жүрөктөн. Анан психология илиминин мага жаккан тарабы дагы бул ушул Аллах Тааланын астында баары көрүнүп турат, ички дүйнөң деле сырткы дүйнөң, ниетиң дагы билинип турат, эч кимди алдай албайсың дегендей дагы психологияда жалган сүйлөө жок. Биз ички сезимибиз чын-чынында кандай болсо ошондой билдиришибиз керек. Биз турмушта андай эмеспиз да, ичибизде ит өлүп атса деле жылмайып сүйлөп кой, анан исламда сабырдуу болуш керек, макул деп кой, бирок ичибизде жек көрүп турушубуз мүмкүн. Ушул нерселер болбош керек. Чынында Аллахка бекем ишенүү жана аябай таза ишенүү жана ошону балдарыбызга үйрөтүү. Бизде Куран жатта оку, анан сүннөттөгүдөй жаша деп катуу сүйлөйбүз, бирок балдарыбыз ошону чын ниеттен, ынтызарлык менен кылбай атканын көрүп, ошо кантип үйрөтсөк экен деген суроолор пайда болот да. Негизи баланын табиятын, психологиясын эске алганда бала сезим аркылуу байланышат, эмоционалдык байланышат. Мында оң эмоция менен, сүйүнүч менен, кубаныч бала менен балада ойнош керек дегендей, балага Аллах Таала чексиз сүйүү катары, Аллах Таала сени сүйөт, ар бир жараткан пендесин сүйөт. Бизде тозокко түшөсүң, Куран окубасаң болбойт деп мындай. Аллах Таала дегенде коркуп, коркунуч сезим менен, анан ушуну кылышым керек дейм, намаз окуп коюш керек эле, эми муну кылбасам болбойт, мажбурмун деген сыяктуу сезим менен аткарылат да. Нары бери окуп, Каардуу киши сыяктуу. каардуу терс эмоция менен кабыл алынып, мисалы биздин аң сезимибиз бар, жана түпкү аң сезим деген бар. Бул сознание жана подсознание. Балага Аллах Тааланы таанытууда биз кандай конкреттүү иш-чараларды көрүшүбүз керек? Биринчиден, чынында ата-эне өзү Аллахты туура тандаганын билиш керек. Мен ошо психология илимин дагы эле үйрөнүүчү катары, азыр магистратурада дагы тереңдетип окуп атамын. Ошондо бизде дагы мындай динге жакын эле адамдардын психологияны үйрөтүп атканы мени сүйүнтөт. Аны ошол жерде айтты. Психологияда жан дүйнө качан тынч болот? Себеби психологияда жан дүйнө тынчтыгы бул аябай база, бардык нерсенин базасы деп койсок болот да. Анан ошондо баланын да жан дүйнөсүн тынч кылып чоңойтушубуз керек. Жан дүйнө качан тынч алат? Качан ошол жан дүйнөбүздү жараткан менен жакшы тыгыз мамиледе гана. Ошого көп мисалы өтө көп психологдор китептерди жазышкан, кантип адамдар менен сонун ийгиликтерге жетсе болот, анан акырында өзү асынып алгандар бар го. Алар өздөрү жан дүйнө тынчтыгын таба албай, акыры өзүнүн өмүрүн кыйган учур болуп атпайбы? Анда биз баягы ишенген кожом сен болсоң балдардыңдан талгарма деп, анан кимге ишенебиз дегенде, ошондо психологияда деле менмин деген психологдор деле жан дүйнө тынчтыгын баары ошол бизди жараткан менен, жараткан эгебиз менен туура мамиледе, жакын мамиледе гана жан дүйнө тынчтыгы орун алат экен да. Ошондо балада дагы ушул негизги түпкүлүк болот. Бала эмне үчүн кычырданат, эмне үчүн апасына жармашат, эмне үчүн кежирленет, эмне үчүн ыйлайт, эмне үчүн кийин ары бери кылып бизди убара кылат.
бул жан дүйнө тынч эмес. А жан дүйнө качан тынч алат? Качан бала ошол 4 базалык муктаждыгын апасынан, атасынан алганда. Бул биринчи привязанность деп коет. Ошол ар бир адам өзү бирөөгө таандык экен. Мисалы үйдөгү ар бир бала үйдө мени жакшы көрөт. Мен ушул апам атама таандыкмын. Биздин туугандарга таандыкмын деген сезим болуш керек. Ушул сезим болбой калат кээ бирде. Ошондо мен керек эмес экенмин деп керексиз сезүү бул аябай чоң мүчүлүштүк. Анан экинчи муктаждык бул ата-энесинин баласын чындап сүйгөнү. Бизде балама сыр алдырып койсом, жакшы көрөмүн айтып койсом, башыма чыгып алат. Апалар деле эркелеп дайым сүр көрсөтүп жакшынакай тур деп коебуз го. Ушул да туура эмес. Эми биз баланы эркелетип жакшы көргөндү айтышыбыз керек, андан кийин тартипке да чакырышыбыз керек, анан аябай катуу дисциплина, тартипти да коюшубуз керек, темирдей катуу да болуш керек эне, жумшак да болуш керек болот. Анан аталар деле убагында эркелетип, бардыгын чеги менен убагында тартипке салып, убагында аябай катуу бекем эрежелерди коюшта ар бирин өз-өзүнчө аткарышы керек болуп калат. Эгер андай кылбай турган болсок, биз бул жерде шарият боюнча деле, Аллахты таанытканда деле, Аллахтын биз өзгөртө албай турган негизги эрежелери бар. Шариятты ушундай кылышыбыз керек, мындай болуш керек деп түшүндүрүүгө оңой болот. Аллахты таанытууда балага жакшы сезим менен, Аллах Таала дайым сени жакшы көрөт, бизди чексиз жакшы көрөт. Жашоодогу бизге берген кыйынчылыктары дагы бизди оңолсун деп, бизди чыйралтыш үчүн, бизди кыйын кылып, мисалы кыйынчылыктан чыккан адам кыйын болуп чыгат. Анан ушундай бизге жакшылык каалоо менен, биздин башыбызга келген жамандык да жакшылык үчүн, жакшылык да жакшылык үчүн деген сөздөрдү сөзсүз ата-эне баласына айтыш керек да. Анан бала корккондо айрыкча, корком дей берет. Аллах сен менен бардык жерде. Коркпогун балам, сени бардык жерден коргоп калат. Бизди чексиз айтат го, Аллах бардык жерде көзөмөлдөөчү, ичиңден сыртыңдан билип турат. Ушундай балам, мен сага Аллахты тапшырдым. Аллах сени жакшы көрөт. Эң мээримдүү Аллах заты болот, сени бейиште күтүп турат. Ошого биз татыктуу болушубуз керек деп оң тарабынан айтышыбыз керек. Сен мындай кылсаң дозокко түшөсүң, мындай кылсаң жазаласың, мунун күнөө болот деп биз эмне үчүн ошончо сөздөр турса, ошончо Аллахтын 99 сыпаты турса, жаман жагын терип алышыбыз керек. Бала тарбиялоодо ой гүлдөрүн, сөз гүлдөрүн, сезимдердин сонун букеттерин тандап балабызга айтып беришибиз керек да. Биз айтпасак ким айтат, биз бербесек ким берет? Бала сагалап, баягы өзүнүн агасын агалай албаган бирөөнүн агасын сагалайт деген так ушундан келип чыгат. Бала жакшы сөзгө зар болуп, кыздар жакшы сөзгө зар болуп, кийин жашоодогу чоң кесипеттер, адашуулар, көңүл калуулар, чийирленишкен тагдырлар ушу элементардык эле кичинекесинен баланын ата-энесине ынтызардыгы мындай жакшы канааттандырылбагандан келип чыгат. Ошого Аллах Тааланы дагы балага туура түшүндүрүү, Аллах Тааланы таанытуу, шарият боюнча жашоо деген бул эртең менен туруп эле Куран окуп, анан кийин намаз окуп эле отуруп туруп мындай сырткы эле көрүнүш, анан жолукта жүрүш керек болду деген сырткы атрибуттар эмес. Ички дүйнөдөн, жүрөктөн чындап жакшы көрүп, Аллах дайым жолум ачат. Анан бардык нерсени 100% таваккул деп коебуз. Бардык нерсе Аллах Таала. Биз деле баарыбыз ошого мындай өзүбүздү багыштап, азыр деле жер титирөө болуп кеткенден кийин эмне болот деген коркуу баарында болот. Эмне болсо ошол болот, бирок биз Аллах Тааланыкы деген сезим биринчи ата-энеде болуш керек. Эгер мындай сезим болбой, мен азыр айтып атканымды түшүнө албай жатышса, анда өзүнүн ошол диний илим билимине көңүл буруп жетишиш керек да. Себеби мен өзүм деле билем, убагында намаз окуганмын, бирок мен ойлогончолук баягы намаз окуганда рахат алат, анан Аллах Таалага чексиз ишенич дегенди жетик түрдө билбеген учурларым деле болгон. Мен анда бул сөздөрдү айтса түшүнмөк эмесмин. Бирок мен деле азыр ушундай абалдамын дей турган болсо, анда Аллах Тааладан мага ыйман бер, анан илим билим насип кылсын, анан балдарыма дагы ошол жуксун деп ниет кылса, Алла Таала биздин ниетибизге сөзсүз себепчилерди таап, кайсы бир себепчилерден улам ошол кайсы бир убакыттан кийин ошол нерсеге аракетибиз менен кошо, анан жөн эле жатып мага бере калсын деген куру үмүт
болбой калат. Анан балага дагы күнүгө биз балагатка жеткенге чейин сиңирип калышыбыз керек. Баланын психологиясы, психикасы аябай жумшак келип, пластилин сымалы эле биз эмнени сиңирсек, кандай форманы калыптандырсак, ошол бойдон катып калуу мүмкүнчүлүгү бар. Анан биз аны айтпай эле, анан баягы эгинди экпей эле, данды сеппей эле түшүмдү күткөнүбүз туура эмес болуп калат да. Ошого кичинекейинен эми бул чоңойгондо билет, азыр эми Аллахтын каагын билет. Чоңойгондо билип алат, уят сыйтты деле ошондо үйрөнүп алат дегенибиз туура эмес. Чоңойгондо ошону билбей калат да, анан сен эмнеге билбейсиң? Кандай ушуга башың жетпейт? Башың барбы? Дегендер кичинесинен мен ушуну үйрөттүм беле? Кантип үйрөттүм эле? Бул айтылды беле? Ошол түшүнүктөр балага сиңгенби? Же буларды эми айтып деле отурушунун кереги жок, өзүм ошону жасап көрсөткөнбү деген суроону өзүбүзгө беришибиз керек болуп калат. Балагатка жеткенге чейин биз балага жыныстык тарбияны, ошо диний тарбияны, адеп ахлак тарбиясын, дене тарбиясын, акыл тарбиясын баарын күнүгө сиңиришибиз керек. Бул жерде Капыр агай Мадаминовдун сонун эле методикасы деле бар. Мында ушул 8 тарбияны күнүгө берип атасыңбы? Энелер мына конкреттүү түрдө кайсы методика менен дегенде, балама дене тарбияны өттүмбү, акыл тарбиясын эмнени бердим, адеп ахлак тарбиясы, ушуларды өзүн өзү көзөмөлдөп мен бүгүн китеп окуп бердимби, руханий тарбиясы берилдиби деп сурап турушубуз керек да. Менин деле убактым жетпейт. Мен деле 5 балама убактым жетпей барат, бирок баардык ишти таштап коюп, кечиндеси жарым саат, 1 саат аларга китеп окуп берүү, алардын суроосуна жооп берүү. Азыр ойлосом, кичинекей балдарым кечке ойлогон эле бүгүн кеч бизге китеп окуп бересизби дейт. Мен үчүн ал окуп ала бербейсиңерби өзүңөр, окуй аласыңар да деген менен, демек мен балдарым дагы эле мага муктаж. Ошол муктаждыкты биз туура толтуруп калышыбыз керек. Эмне менен толтурабыз? Анан окуй берчи, бар жатчы, мен убактым жок, окуп ал өзүң дей турган болсок, кийин бала бизге ынтызар деле болбой калат, муктаж деле болбой калат. Себеби чоңдорум алар өздөрү менен өздөрү алек. 12 жаштан өйдө, айрыкча азыр балдар, кыздар ата энесине муктаж болбой калат. Барган сайын бала алыстай берет, өзүнүн чөйрөсү, өзүнүн достору, өзүнүн принциптерин курат, чоң адамга айланып баштайт. Аллах Тааланы таанытуу ошол кичинекейинен эле 1 жаштан баштап эле башталышы керек. Бул анан туура эмоционалдык, оң эмоция менен, жакшы сезимдер менен, жакшы сөздөр менен, анан чын дилден. Анан биз жөн эле куру эле телибизде айткан жукпай калат. Эгер аны айта албай атсак, демек биз өзүбүздү толтуруп, анан ошондон балага беришибиз керек болот. Анан эмне үчүн ушул Аллахты таанытышыбыз керек? Андан башка маселе түгүп калдыбы дегендер да бар. Бир эже мага кайрылды. Эми тагдырдын ушундай буйругу экен. Жолдош каза болуп калыптыр, баласы 2 жашында. Анан бала азыр 6 жашка чыгыптыр. Анан эми атам дей берет экен, атаң Москвага кеткен, эми баары эле Москвага кетет десе, атам Москвада жүрсө эмнеге чалбайт деп, анан бошойт да иштеп атат да деп десе, ага деле ишенип туруп, акыркы учурда балам ишенбей калды. Себеби Москвадагы аталар чалат экен го, менин досум атасы чалат экен го, канама чалбаганы, чалсын азыр атама чалың дей берди. Эми эмне кыламын? Кантип балама атасы өткөнүн түшүндүрсөм болот, травма болуп калабы, эмне болуп калат деп мага кайрылды. Ушул жерде дагы мына Аллахты таанытууга келип атат да. Биз акыйкатты сөзсүз тана алышыбыз керек. Балага дагы башынан эле акыйкат ушундай болот. Биз эмне үчүн жаралганбыз? Анан Алла Таала жаратуучу, кимге канча өмүр берди билбейбиз. Кээ бирки бала жаш бала бойдон кетет, кээ бирки адам орто жаш, кээ бирки адам 100гө чыгып кетет. Биз билбейбиз качан алып кетишин, бирок атаң жаны ошол көтөрүлүп кеткен. Анан мен айтып кое бериңиз, жакшы адамдарды жаш бойдон алат деген бар. Атаң жакшы эле, асманда сага дайым карап ушинтип жүрөт, бирок турмуш экен ушундай деп айттыңыз десем, ушинтип эле айтсам болобу дейт. Ушинтип эле айтып, эми бала толгонот, 1 айча болушу мүмкүн, бир аз кыжаат болуп, өзүнөн кетип, аны кабыл алыш, бул түшүнүктү кабыл алыш кыйын болуп, анан буга чейин жалган айтып коюп атпайбы? Атаң тирүү бар деп коюп атпайбы? Анан башында эле айтпай элеңиз деп апасына бир аз кийин дагы ишенбей турган болуп калышы мүмкүн. Эми атаң ошол жактан өтүп кетиптир дейби, иши кылып ушундай. Чындыкты айтыңыз дедим да. Анан десем, баары бир эле ошо диний жактан айтабызбы дейт. Анан башка кантип айтат? Бул акыйкат да. Бул жашоодон эч ким тирүү чыкпайт да. Анан кайра эле баягы динге сый менен келбесең, ый менен келесиң болуп, баары балдарыбызга кичинесинен акыйкатты айтсак оңоюраак да, туурараак дагы.
башка нерсени айтып алдап суулаган туура эмес түшүнүктөрдү киргизип коет. Ошондо Аллах таанытуу, эмне үчүн ошондо менин атам эрте алды, башканын атасы жүрөт го деген баланын кусалуу сөздөрү да чыгышы мүмкүн. Муну энеси угушу керек, көтөрүшү керек. Анан демек Аллах Таала анын күнөөлөрүнүн азыраак болгонун каалаган. Же ушундай каалаган биз билбейбиз. Бирок балам сенин атаң жакшы болгон, жакшы адам болгон деген атасы тууралуу жакшы түшүнүктөрдү калыптандырыш керек. Ошол эле учурда кайра эле ошо Аллахты таанытуучу, ошого баары бир эле биз ушул Аллахты балага таанытпасак чыныгы мусулман боло албай калабыз дегенге алып келиш керек. Жана ошого окшогон маселелер, ошого окшогон суроолор шарият жээгинде оңой эле жооп берүүгө бизге жардам берет да. Анан баланын да кийин жакшы инсан болууга ар бир минутун, ар бир секундабыз азайып баратат. Жашообуз кеткен сайын шансыбыз азайып баратат. Балам бекер отурбай ушул ар бир мүнөтүңдү пайдалуу бир иш кылганга, айрыкча жаштыгыбызга биз жооп беребиз. Жаштыкты эмнеге короттуң деген. Ушулар боюнча биздин өзүбүздүн түшүнүгүбүз болуш керек. Анан ошону сайрап балабызга айта бериш керек. Балабыз кызыбызга айта берсек, баланын ичиндеги внутренний голос матери деген апасынын айткан сөзү өмүр бою жүрөктө жашайт. Ар бир балада. Биз каяктан тазалыкка, башка нерсеге үйрөнүп, ошону жасап атабыз. Биз өзүбүздү ушундай болуп калгандай ойлойбуз. Бирок бул мындай болуп чоңоюшубузга апабыздын миллион жолу айтканы, миллион жолу бизди оңдоп түздөгөнү себепчи да. Аны биз эстен чыгарабыз да, мен өзүм эле ушундай болчумун. Апабыздан сурасак, ооба, мен муну сага үйрөтүш үчүн чачым агарбадыбы деген сөздү угушубуз мүмкүн. Ошондуктан дагы ушунчалык оор эмес, эми түйшүкчүл, бирок ушунчалык берекелүү, сооптуу иш болгон үчүн дагы бейиш энелердин таманын алдында деп ушунчалык күч аракет, энергиябызды жумшабыз кажет болот экен. Бул жерде биринчи ооз андырган, ууз сүт бергендей эле Аллах Таала тууралуу эң алгачкы туура түшүнүктү киргизүү дагы бул ушул апанын милдети экенине маани беришибиз керек.